Салам достор, жаңы видео, жаңы долбоор. Мунусунда Баатырдын жолу деген долбоор жөнүндө айтып берем. САС проект. Негизинен бул ойго кандай болуп келип калгам? Былтыр ошол чоң иштерди баштап, анан көп убакытка чейин жоголуп кеткем да. Анткени бир чоң бир кыйынчылыктар болуп, анан ошонун үстүнө иштеп жүргөм да. Анан эгерде Telegram каналымды карасаңар, 2024 жылы 6 апрелде жайгаштыргам бирде иштерди жасайбыз деп. Анан ошо менен кайра жаңыдан 11 февралда жазгам да. Анан ошол 11 февралда как раз Баатырдын жолу деген текст жазгам. Анткени ошол кыйынчылыкта жүргөн убакытта Джозеф Кэмпбеллдин Миң түрдүү баатыр деген китебин окуп калдым. Анан ага чейин болсо ошол Путь героя, The Hero's Journey деп бир чоң конференциядан бир чоң күчтүү программист айтып берген да. Ошол эстеп кетип, анан ошол китепти окуп чыктым. Анан ошол теманы изилдеп чыктым. Неге мындай депчи. Анын үстүнөн мен гана эмес, менден башка дагы баягы чөйрө жасап жүргөндө, келечек чырак жасап жүргөндө көп адамдар менен иштешип атканда дагы иштеп атып, анан көп адамдар күйүп кетишкен да. Неге мындай болот деп да ошол бир ойлоп жүрүп, анан кантип ушундай нерсени алдын ала чыкса болот эле, кандай жолдору бар деп изилдеп жүрүп, анан ошол Баатырдын жолу дегенге жолугуп калдым. Чындап эле бизде адам затында, мисалы түш көргөндө, кино көргөндө, китептерди окуганда көбүнчө ушул бир баягы бир сценарий сыяктуу немерседен өтөт экенбиз да. Андан ал болсо 12 кадамдан турат экен. Анан ошону жазып чыккам да. Баягы силер көргөн Гарри Поттер, Хоббит, Звездные войны дагы кинолор ушул сценарий менен жазылат экен көрсөчү. Анан аны жазып чыккам, түшүндүрүп, кыргызча кандай болот депчи. 12 немеден турат, баскычтан. Анан ошону биздин күнүмдүк жашоого дагы алып келсе болот экенин ойлоп текшерип, анан ошондон бери өзүмдүн ошол кыйынчылыктарга карабастан тырышып, иштеп жасаганымды ошол Баатырдын жолу деп элестетем да. Анан мына бизде азыр ушул келечек долбоору болуп атат. Умай Solution деп да ачтым. Байкасаңар, мындан мурдакы видеону көргөндө билесиңер. Анан ошол боюнча кичинекей мини микросас продукт жасадым. Умай Solution/Hero десеңер, Баатырдын компасы деп ачылат. Анан бул жакта ошол Баатырдын жолу, кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам берген практика деп биякта текст даярдалган. Текстти окусаңар түшүнүктүү болот. Баатырдын жолу деген эмне, кандай максатта бар, кандай байланыштуу, кандай маанилүү берилет. Ушундай жакшынакай бир кылып тексттерди даярдап койдум. Анан албетте бул миф концепциясы, миң жүздүү баатыр Джозеф Кэмпбеллдин. Анан ушул жөнүндө бир аз текст, интернеттен барып видеолор көрсөңөр болот. Иши кылып ар кандай материалдар окуп карап көрсөңөр болот. Биз болсо келечектен дагы мен ошол курс берет эмесминби. Ошол жактан мисалы биринчи тикетте тоже айтам. Баатырдын жолун изилдегиле, өзүңөр дагы Баатырдын жолуна түштүм деп ант бергиле. Анан ошондон кийин анан башталат депчи. Антпесе каяка баратканыңды билбесең, алдыда кандай кыйынчылыктар күтөөрүн билбесең, ошол кыйынчылыктар келгенде унутуп калып, анан таштап салып, анан мындай туура эмес кетип калгандай болосуң да. Анан ушундай неме жасап чыктым. Кичинекей микросас продукт. Вот азыр бул жакта неме сатып алуу кошо элекмин. Бул жакты басканда азыр ошо биздин Фустек дегенге барат. Анткени ушунун ичинде бир тикет ушул Баатырдын компасы эле Баатырдын жолунда.
Вот анан биздин ушул келечектин студенттери ошого жазышат. Бирок силерге бүгүн видеодон көрсөтүп берем ичи кантип иштейт. Эгерде силерге кызыктуу болсо, ушуну колдонмок белеңер, сатып алмак белеңер, баасы канча туруш керек, ушундай проект силерге кызыктуубу жасамак белеңер десе, анда комментарийге жазып койгула. Мен болсо ичин көрсөтүп берейин, ичи кантип иштейт экен. Катталгандан кийин ичинде немелер бар, жаңы ссылкалар ачылат. Кандай иштейт дегенге, кстати, бекер неметсеңер болот, көрсөңөр болот. Айткандай эле ичинде ошол 12 баскыч бар. Мына бул биздин күнүмдүк жашообуз, күнүмдүк дүйнөбүз. Мисалы азыркы бирөө менен таанышып атканда, бирөө менен сүйлөшүп атканда же бирөө курска жазылып атканда, мисалы таанышып сураганда, э, сен кимсиң, эмне кыласың, кандай иш кыласың, азыркы жашооң жөнүндө айтып берчи дегенде, ошол биздин күнүмдүк дүйнөбүз да. Күнүмдүк көйгөйлөр, турмушубуз, азыркы жашообуз да. Мисалы айта алсак болот, мен студентмин, окуйм эле, мен азыр бир нерсе кылып жүрөм, мен азыр кыйналып аткан нерсем эле. Сен кимсиң дегенде эле ошонун таанышуусу да. Вот анан айтылгандай эле бизге чакырык келет. Ошол чакырыкта кантип өзгөргүң келип атат, эмне кылып өскүң келип атат, кандай бир нерсе жасагың келип атат деген чакырыкта. Бир айтишник болгуң келип атат, же болбосо продукт жасагым келип атат, же байыгым келип атат, же там депутат болгум келип атат, билбейм. Ушундай бир чакырык келет, анан ошого биз макул болобуз же баш тартабыз да. Баш тартканда өзүбүз жеке баш тартышыбыз мүмкүн. Жок, бул оор, же болбосо корком, же болбосо билбейм, түшүнбөйм, же болбосо башка бирөөлөр айтышы мүмкүн да, жок, кылбай эле кой, эл эмне дейт, уят деген сыяктуучу. Вот ушундай келчү тепкичтер бар да. Мунун баарын дагы шашпай окуп чыксаңар болот. Ушундай жасап койдук да. Вот анан кызыктуусу негизи могул жакта, баштоо деген жерде. Вот ошол жакта 12 этап бар. Э, Анан ошол 12 этапты улам ар бир этапка келгенде толтуруш керек да. Мисалы күнүмдүк дүйнөдө, күнүмдүк жашоодо толтурабыз. Мисалы мен толтурдум. Бул жакта саякаттын башаты сиздин кадимки көнгөн жашооңузду, то есть азыркы жашооңузду жазыш керек да. Бул жерде сиз ким экениңизди жана эмне сизди канааттандырбай жатканын түшүнүү маанилүү да. То есть бул деген точка А да. Мисалы сен азыркы точкаңда турган жериң, эмне сага жакпай атат, сенин жашооң, азыркы жашооң кандай, эмне үчүн бир нерсе жасаган атасың да. Ошондо биякта мисалы тапшырма бүгүн сизди эң көп чарчаткан же ойго салган бир нерсени жазыңыз да. Анан бул жака жазса болот. Мына мен жаздым. Менде мурдатан бери ойлонуп жүргөн бир нече идеялар бар. Аларды бир күнү отуруп жасайм деп жүрүп эле такыр бошобойм. То есть менде идеялар бар азыркы жашоомдочу, азыркы точкада. Менде бир сонун идеялар бар. Ошону жасап көрсөмбү дегем. Анан постоянно эле айтам, бир күнү жасайм же болбосо ошо идеяларды жасап туруп чыгарып көрсөм, балким ошолор пассивдүү доход кылып алып келе алмак беле. А, өз алдымча инди хакер болуп жасай алмак белем деген ошондой жол менен жазып атам да бияктачы, башкысынчы, типа күнүмдүк жашоомдучу ошол мааниде. Вот анан менин чакырыгым, бул жакта чакырык экинчи, өзгөрүү керектиги жөнүндө ички же тышкы белги. Коркуу бул кадимки нерсе, чакырык сиздин потенциалыңызды көрсөтөт. Сиздин эң чоң эмне үчүн деген сурооңузга жооп бериңиз. Дейт анан менин чакырыгым да, мисалы 2025 жыл бүтүп бара жатат, анан дүйнө тынч эмес, дүйнө өзгөрүп атат, АИ келип атат, жасалма интеллект келип атат. Кээ бирлер коркот, мисалы мен деле балким коркушум мүмкүн, программисттин жумушу түгөнүп калат, анан эмне кылыш керек, же болбосо жаш өтүп баратат. Конечно, кары элекмин дечи, бирок улам жыл сайын ойлойсуң да,
Баягы мен ойлогон долбоорлорду жасай алмак белем, жасаламбы. Анан постоянно ичимде баягы бир нерсени жасап бүтпөгөн сезим кала берет да, бир нерсе жасасамбы дегенчи. Анан ошо ойлодум, аны менен бирге ошол АИ дагы келди. Эми коркуп отура бербестен аны мен душман кылбай, то есть АИ менин жумушумду алып алат дебей, аны мага өзүмө дос кылып, көптөн бери ойлонуп жүргөн идеяларды как раз ошо SaaS продукты кылып чыгарайын деп баштадым. То есть мен чакырык, ошого чакырыкка макулдугумду берип баштагантам деп. Анан бул жака дагы эми бара бара биздин келечек курстагы или келечек конкурсундагы студенттерди неметем, бияка катталгандарды неметем, толтургула деп сунуштайм. И алардыкын дагы окуп көрөм да. То есть бул жактан башкалардын дагы күнүмдүк дүйнөсүн, мисалы башкаларды азыркы эмне кылып аткан кызыктуу да, ким кандай жерде отурат, эмне кылып атат, ошонун баары бул жактан көрүнөт. Анан кимде кандай чакырык бар, кимде кандай эмне кылып атат, башка бирөөгүн окуп атып дагы мотивация аласыңбы, ким билет. Анан ошол чакырыкты баш тартууда эмне мени жазаттырбай атат ошол нерсе. Эмне үчүн мен ошону баштай албай атам, эмне мени кармап атат, эмне мени токтотуп атат, ошону бул жакка жазам. Токтоткондо азыр пока эч нерсе токтото элек, бирок токтоткондо бул жакка жазам. Анан улам неметип, улам алдыга жылып кетет. 4 этапта насачы менен жолугушуу. Мен азыр ошол долбоорлорду жасап, YouTube'га чыгарып, видеого чыгарып, элдерге таратып атам. И насачы балким күтүп атам да, балким бирөө келет, балким бирөө комментарийге жазат, айтат, моундай кылыш керек, же тажрыйбасы көп, же болбосо идеясы бар адам келип мага как бы жардам бериши мүмкүн да. Шыктандырып, кел моундай жасап көр депчи. Мен аны билбейм. Ал келгенде бул жака жазам, ушундай адамды жолуктум депчи. Анан ошол улам улам оорундук келген сайын улам улам мисалы азыр убакытым бар, ооба жасап атам, жасап баштадым, артка жол жок. Саякат башталды, бул жака жазам. Мисалы мен YouTube каналымды ачтым, бул жака продуктылар жөнүндө жазып атам, продуктыларды чыгарып атам, силерге айтып берип атам, чаттарга айтып берип атам, интернетке айтып берип атам деп чектен өттүм да. Мунун жеринде толтурам, и башкалар да толтурат, и алдыда сыноолор күтөт да меничи. Сыноолор күтөт. Кантип мен жасап аткан нерсе пайда алып келеби, бирөө колдонобу, же болбосо өзүм үчүн эле жалгыз эле жазып атамбы, вообще бул керекпи деген нерсечи. Мисалы бул баатырдын жолу азыр могул инструмент керекпи, же бул менин эле идея фиксимби, мен үчүн эле керекпи, же башкалар да колдоно алабы депчи ойлодум. Анан кайра азыр бир чети кайра ойлоп кетип атам да, бул чындап эле эч кимге эле кереги жок окшойт депчи. Особенно кыргызчачы. Бирок продукт жасалды. Буну балким орусча которуп, орусчасын чыгарып көрөм. Же болбосо англисче которуп, англисчесин чыгарып көрөм, потому что англис тилинде Heroes Journey деген аябай популярдуу. Ал жактан изилдеп көрөм, кандай канча адамдар ушундай издейт, мындай продукты барбы, жокпу, керекпи, кереги жокпу изилдеп чыгарып коем да. Бирок для старта кыргызча, кыргыздарга жасап койдум. Албетте муну өзүбүз келечектин ичинде колдонобуз. My Solution ичинде колдонобуз, анан толтурабыз. И бүгүн ошол силерге презентация катары көрсөтүп берейин деп чечтим. Кандай экен? Комментарий жазгыла, кызыктуу болсо. Болбосо анда жөн эле өтүп кетсеңер болот. Эртең балким мындан да кызыктуу башкача долбоор жасап көрөм. Ошол анда чоң рахмат көңүл буруңуздарга. Сак саламатта калыңыз.